Баарыңыздарга салам. Бүгүн бул видеодо биз бриош деген француз нанын жасайбыз. Бул нан формасы менен бөлүккө нанга окшошсо, курамы жана даамы таттуу булочкага жакыныраак. Баштайлы. Бул рецепт үчүн бизге күчтүү ачыткы керек. Анын орусча аты апара. Муну мен көбүнчө уктар алдында жасайм. Анткени ачытуу убакытысы 8-12 саатты талап кылат. Ал үчүн бизге 60 грамм камыр туруш, 80 грамм суу, 1 кичинекей кашык бал керек. Баарын аралаштырып, бал эригенде 100 грамм un кошобуз. Андан кийин баарын un менен аралаштырабыз. Ошентип, бул жерде мен тунук банканы колдонуп жатам. Биз ачытуу деңгээлин көрө алыш үчүн. Анткени ал 3 эсе чоңоюшу керек. Эртең менен менин күчтүү ачыткым 3 эсе чоңойду. Биздин күчтүү ачыткыбыз активдүү болуш үчүн камыр туруш да активдүү болуу абдан маанилүү. Эми негизги камырыбызды жасоого убакыт келди. Адегенде көбүнчө ингредиенттерди камырыбыз чогулганга чейин шпатель менен аралаштырабыз. Бул жерде мен жумшартылган майды салып, миксер менен аралаштырам. 10 мүнөттөн кийин глютен иштелип чыгып, кийинки кадамга өтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Анан 2 саатка же 2 эсе чоңойгонго чейин ачытканга коем. 3 сааттан кийин камырым даяр болду. Алгач камырыбызды 3кө бөлөбүз. Тоголок шарларды жасайбыз. Анан узун тилкелерди жасайбыз. Мурун даярдалган узун камырларды бириктирип өрөбүз. Андан кийин камырды тик бурчтуу бышыруучу табакка салып, 2 эсе чоңойгонго чейин коебуз. Камыр даяр болгондо духовканы 200 градус алдын ала ысытып, бриошту жумуртка менен майлап 30 мүнөттөй бышырабыз. Биринчи 5 мүнөт жогорку температурада, андан кийин температураны 180 градуска ылдыйлатып, дагы 25 мүнөт же кызарганга чейин бышырабыз. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат. Жана эгер сизге пайдалуу болсо, менин каналыма жазылыңыз. Анткени камыр туруш жөнүндө видеолор абдан көп. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.